Саламатсыздарбы? Жамааттык медианын студиясында мен Сабыр Абдымомунов жана Эл Собол программасынын бүгүнкү коногу укук коргоочу Рита Карасартова. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Бүгүн биз Рита менен биргеликте кыргызстандыктар кандай юридикалык жардамга муктаж, андан сырткары ошол аялдардын жергиликтүү кеңештеги орду тууралуу дагы сүйлөшүп кетебиз. Биринчи ушул юридикалык муктаждык жөнүндө сөздөн баштасак. Биринчиден кош келипсиз. Мына буга чейин сиз мамлекеттик кызматта да иштеп аттыңыз. Азыр эмне менен алексиз? Биринчи ошондон баштайлык. Мен 1 жыл мурун мамлекеттик кызматка кеткем. Анан бир 7 ай иштегенден кийин саясатка кеттим. Анткени себеби көптөгөн жакшы ишке аша турган нерселер мыйзамга келип такалат экен. Мыйзамдын чалабышканы же атайын бир жанагы олигархтардын топторунун кызыкчылыгына иштеген мыйзамдар тура берет экен дагы, анан жалпы бизде алдыга сүйрөгөнгө мүмкүнчүлүк бербейт экен. Ошон үчүн болду эми жогорку кеңешке барып, жергиликтүү кеңешке барып, ошол жердеги мыйзамдарды чыгарып, мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөп анан оңолууга кадам таштасак болот экен да. Ошон үчүн бай кишилер келип алып эле өзлөрүнүн кызыкчылыгын карап, мыйзамдарды да ошого багыттап отурган үчүн эч алдыга жылбай айтканыбыз ошондон экен да. Сиздин пикириңиз, позицияңыз кандай болот? Жарандык позицияңыз, мисалы ошол азыр конституцияны өзгөртөбүз деп эме кылып атышпайбы? Мурдагы азыр иштеп жаткан конституция, баш мыйзам кандай иштеши, аткарылышы, жаңы мыйзамдын өзгөрүлүшүнө кандай пикирдесиз? Негизи конституция бул эгер үйдү ала турган болсок, бул фундамент. Анан ошол конституциянын үстүнөн анан ошол конституцияда жазылып кеткен нерселердин баары ишке ашыш үчүн мыйзамдар каралат да. Азыркы иштеп аткан конституция 2010-жылы жасалса дагы көп деген мыйзамдар ага даже ылайыкташтырылган эмес. Ошон үчүн көп жактары аксап келди да. Биз азыр жаңы конституцияга барабыз, бүттү бизге эме парламентаризм жарашпайт экен дегендин ордуна кайсы мыйзамдары, кайсы беренелер иштебей калган, эмне үчүн иштебей калган, кайсы мыйзамдар иштегенге жол берген жок деген нерселерди мындай инвентаризация жасап туруп алдыга жыла турган болсок, көбүрөөк түйшүктү талап кылса керек деп ойлосо керек. Мына эми бизден 30 жылдан бери бир кишинин башкаруусу менен күрөшүп келип анан кайра эле элим ой тажадык, кайра эле бир ханды каалайбыз дегени мени абдан өкүндүрдү. Ошон үчүн дагы көптөгөн иш алдыда турбайбы дегенге келип атам да. Түшүнүктүү. Ийгилик каалайбыз ишиңизге. Эми ошол биз көбүнчө ошол элеттеги элдин муктаждыгы тууралуу интервьюлорду уюштуруп келгендиктен дароо эле ошол суроолорго өтсөк, мисалы ошол элетте көбүнчө айрыкча кыргыз улутундагы, мына кыргыз улуту эмес, мына постсоветтик эл, мындай жайма-жай айылда жашаган адамдар кагаз иштерине бир аз кайдыгер мамиледе болот да. Анан бүт келип эле кийин үй талаш болуп калат. Же болсо кандайдыр бир нерседен уттуруп калышат. Жок дегенде бизге кайрылган айрым адамдар кантип пособияга же болсо жөлөк пулга документ топтогонду дагы билбейт да. Мисалы кээ бир адамдарга суранышат, мына сага 300 сом берейинчи, ушуну айтып коесуңбу деп, мындай жөнөкөй бир эмелерди да билбейбиз да. Канчалык деңгээлде юридикалык сабаттуу абалы, жагдайы кандай? Анан элге кантип биз юридикалык көмөк көрсөтө алабыз? Негизи көп учурларда элди мындай кылып койгонда, сен өзүң билишиң керек өзүңдүн укугуңду, а билбесең, укукту билбегениң сени жоопкерчиликтен бошотпойт деп койгон да. Билбесең өзүңдүн күнөөң. Адвокатты жалдап алгын. Адвокатка акчаң жок болсо, ал тинеке мамлекеттик атайын берген адвокаттар бар. Эч ким айтпайт, ал адвокат тиги бийликтеги укук корголор менен иштешип, тигини жүдөтөрүн эч ким ойлобойт да. Ошон үчүн көп учурларда кээ бир жерде формалдуу гана иштейт. Же формалдуу иштеп коюп жүрөт, мына деп. Анткени себеби андай жактоочулар аябай көп болгондо байланыштуу, мындай деле баягы жаны менен берилип иштебейт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө идеалдуу система мындай болуш керек да. Мисалы үчүн жанагы сиз айтып атпайсызбы, пособие жөнүндө. Бизде баягы кайрылуу методу иштейт да. Сиз барып кайрылып, мен пособие алгым келип атат деп заявление жазгандан кийин абалын карап туруп беребиз, бербейбиз деп комиссия жасап туруп айтышат да. А бизде чыныгы муктаж болгон, социалдык жардамга муктаж болгон кишилер, алардын башына барып сурап баруу деген дагы башына кирбейт да.
алардын неберелери документсиз төрөлгөндөн баштап митирке алган эмес, ата энеси бир документ жоготуп алып аны орундата албай эле, анан документиң жок болсо кайдагы пособие деп бир айтып койсо эле ошентип эле тетиги өздөрү менен өздөрү эле журулуп жүрүшөт да. Бирок кээ бир жерде сынга да кабылган жана айрым маалымат каражаттарына чыккан мындай колунда бар, кирешеси жакшы, малы көп эле адамдар Пособие алып калышат. Пособие алып жүргөн учурлар да катталып, бир нече адам кызматтан да кеткендер аныкталган да. Ооба. Бул маселе эң чоң маселебиз бизде, жанагы электрондук өкмөт деген маселеге канча жылдан бери келебиз. Санариптешүү деп да айттык, цифровизация, эмне деген нерсе терминдерди тапкан жокпуз. Эң негизгиси Кыргызстанда канча адам бар, кайсы айылда же кайсы шаарда жашайт, бир айылдан чыгып кете турган болсо ал кайсы айылга барып отурукташты. Эгер бир да айылдага отурукташпаса, анда границанын самолету мененби же поезд мененби Кыргызстандан чыгып кетти деген система дүйнө жүзүндө иштейт. Аларга мондай шайлоонун списоги деле кереги жок. Мына перемещаться этти, значит, ал ушул жерде шайлайт тургай. Тиги жерге перемещаться этти, ал буякта шайлайт тургай деп баары электрондук иштеп коюп турат да. Ошондо бир дагы мына төрөлдүбү, дароо учетко турду, мына ушул айыл өкмөттө дагы бир жаранга көбүрөөк болду. Бирөөсү каза болуп калса, мынакей бир жаранга азайды деп баардык толук кандуу учет жүрүп коюп турат. Бизде кээ бир учурларда мындай эмелер болгон, мисалы үчүн ал өкмөттүн өзүнө эле жакшы болмок. Өзүнө, анан айыл өкмөттө жанагы проон деген чоң ири биздин донорлордон акча алып алып, бүркүт, айыл өкмөт деген системаларды киргизди да. Бизде жана хозяйственный книга деген бар да, айыл өкмөттөрдөчү толгондурбой. Бирөөсүндө малын жазат, бирөөсүндө жерин жазат, бирөөсүндө да. Анан ошо эсеп китеби деген жөн эле жайнайт да, том болупчу. Анан бир справка алайын деп кирсең, баардык китебин чогултуп, анан справканын баарын эметкенче кээ бирин барагы жоголуп кеткендер да. Ошондойлор болот. Жанагы санариптешүүгө кире турган болсок, кнопканы басып фамилиясын жазса эле, жери баланчанчы контурда, салыгы баланчанчы күнү төлөнгөн, социалдык отчислениясы бар, кийин пенсияга чыгам десе, ай бар момундай бир толтура документ чогултуп кел деп отурбай эле, кнопканы басканда эле салыгы бар экен, тегиники бар экен, эч жеринде карызы жок экен, чык, мына пенсияга чыкты болуп кетиш керек да. Айтайма, бул нерсеге өтүүгө эмне тоскоолдук болушу мүмкүн? Мисалы бизде IT түшүнгөн адамдар жакшы, интернетибиз мыкты. Эмне тоскоолдук? Бизде мындай экен да, мен деле жана кесиптик, башталгыч кесиптик билим берүүгө барганда 99 окуу жайдын баарынын сайты болсун деп сайт түзгөнбүз да. Сөзсүз түрдө жана чоң кесип KG деген сайтка байланышкан элдер издегенде эле кесипке кирип, анан кайсы лицей, кайсы региондо эмне деген профессия баарын ошол жерден таап алыш керек деп. Анан жакында уже жумуштан кеткенден кайра иштеп атат болду экен деп карап баштасам, көбүнүкү баягы кайра нолго түшкөн да. Жетекчи жана койдой кылып кууп жүргөнгө көнүп калышкан да. Булар түшүнбөйт, что өзүнүн сайты бул ошол лицейдин жүзү экенин түшүнбөйт да. Мына бүгүн балдар менен моуну кылып атабыз. Балдарыбыз момундай кийимдерди тигип атат. Балдарыбыз момундай сварка менен ондай сонун дарбазаларды жасап атат. Момундай машинелерди оңдогонду билебиз деп баарын сайтка илип коюп турса, ошол эле жерден канча деген нерселер өнүкмөк да. Анын баары деле баягы кандай бир ирет, ооба, директорлордун мойнуна салам. Но көп учурларда каржы министрликке байланыштуу болот, анткени себеби биз өзүбүз акча таап атканда дагы, өзүбүз тапкан акчаны дагы Министерство финансов бербей, жүдөтүп, жөн ар бир берген акчасын домат кылып, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 88% акча борбордо каржы министрлиги менен тейлинет да. 12% жалпы Бишкек, Ош, 31 шаар, 453 айыл өкмөткө 12% акча бөлүнөт. Ошон үчүн тетиги жердегилер, өйдө жакта отургандар каалаганда каржылап, каалабаганда каржылабай, баягы саясатка айландырышат да барын. А эгер мына могул акчаны сага берем, калганын өзүң акча табасың, мындай кыласың десе, ар бир жетекчи ошо канча акча таап атат, кызматы канчалык жакшы, эмне кылып атат деп өнүгүп өскөнгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Ал мамлекеттик мекеме болсо делечи. Ошон үчүн бүгүнкү күндө санариптештирүү бул өзү ачык айкындуулук. Ачык айкындуулук мындай журналисттерге да жардамы тиет да, жанагы иликтөө жасаганга, сайттарга кирип алып, ал мындай болгон экен деп башка сайттан салыктарын анан бири-бири менен мындай салыштырып, эмне үчүн буяка 200 сом деп атат, а бул жер 500 деп жазып атат деп анан суроолорду берип, иликтөө жасап, анан жанагы жаман аты бар коррупцияны азайтканга мүмкүнчүлүк түзөт да. Тилекке каршы биз донорлорго келгенде, ооба, ачык айкындуулук деген бул сонун деп акчаны алабыз, а ишке ашыра келгенде сөзсүз түрдө бир жерин кыйылтып көрсөтпөй кетебиз.
мисалы үчүн мен 10 жылдан бери сотторду байкоо жүргүзөбүз. Анан соттордогу чечим мисалы үчүн бир киши келет, балам ушу бирөөнү кагып алды эле, анан моундай кылып атат деп. Анан биз дароо эле башка бала бирөөнү кагып алып өлтүрүп алган приговорлорду издейбиз да, анткени баары окшош болуш керек да. Анан бирөөнүкүн жөн эле боштондукка чыгарып ийген болот, а бирөөнүкүн тескеринче 7-8 жылга кесип ийген болот. Анан ошолордун баарын жазып, бул эмне үчүн бир эле мыйзам болсо баарына мындай ар кандай мамиле эле бүтүн ой өкүм эме болуп калат да, өкүмү баягы ар кандай болуп калат да. Анан ошентип баягы сөзсүз түрдө ар бир өкүм болобу, ар бир чечимди сайтка ийилгиле деп келгенбиз. Анан дүйнөлүк практикада баягы жабыр тарткан кишилердин эмесин, аты жөнүн деперсонификация деп коет. Кара сартоо рецепси КР деп эле жазып коет да. КР кайрылган депчи. А биздикилер тиги берки мошенниктердин да аттарын жазбайт. Соттордукундагы БК деп жазып коет. Анан карап көрүлөчү, тиги 1-май соттунда БК деген кайсы судья экен деп биз дегиле бир нерсени таба албайбыз да. Эмне үчүн судьянын аты жөнү ачык жазылыш керек, мошенниктин фамилиясы Бакаев ачык жазыш керек. Бизде кыргыздардын илгертеден келаткан өзүнүн ыкмалары бар да, тарбиялай турган. Ошонун бир ыкмасы баягы жаман ишке барсаң тиги 7 тукумунга чейин ошол жаман нерсеңди айтып жүрүп өтөт деп, баягы уурулук жасаса бул урунун тукумунан деп койчу да. Ошентип айтып кайра эле айткан бул ачык айкындуулук да. Ошонун аркасы менен мындай жаман ишке барбасын деген сонун ыкмабыз бар да. Тилекке каршы акчаны алып алышат, порталды жасашат, а ишке мына аша баштаганда акырын жаба баштайт. Мына 2012-жылдары Алина Шайыкова деген эмеге келген, биринчи Минфинге инфосистема деп. Мен өзүмдүн ИНН'имди жазып алып эле 1 жылдын ичинде кайсы күнү, кайсы маалда салыкты төлөп, ал казначылыкка түшкөнүн баары жазылып турчу. Ошол эле сайтты ачып коюп эле өзүмдүн ИНН менен жанагы декларацияны 5 мүнөттүн ичинде эле заполнять этип коюп тапшырып койчумун да. Азыр уже мен өзүмдүкүн ала албайм. Азыр көп деген маалыматтар ал кезде жеке иш адамдыкын, ишкананыкын, чоң осолорду, анан айыл өкмөттөрдүн киреше чыгашаларынын баары көрүнүп турчу. Анализ жасай турган кишиге эмне үчүн тигил айылга мынча акча түшөт, бияка мынча түшөт деп баары суроо бермек да. А каржы министрлиги андай суроо берген кызыктар эмес. Ачык өкмөттөн кайра биз артка кеттик азыр. Абдан артка кеттик азыркы күндө. Анан Рита айым, сиз айтып атпайсызбы жана мага кайрылган депчи? Деги эле сизге өзү кайрылгандар көп болот. Мисалы сиз ушундай укуктук жактан көп жардам берип жүрөсүз. Соңку жылда 2020 алсак, 2020-19 ушул соңку 1-2 жылда алсак, кимдер жана кайсыл маселелер боюнча көп кайрылат? Укуктук жактан жана ошо юридикалык жактан. Көп адамдар баягы Кыргызстанда баары жакшы деп ойлоп жүрүшөт да. Анан биз чыркырап чыксак, бул бирөөнүн акчасын алып эле кылар иши жок деп сүйлөшөт да. А чын айтканда башына ушундай кырсык болуп калганда, каяка барабыз, эмне кылабыз, эч кимде деп анан жок ушул Кара Сартоо баралычы, анан келишет. Анан биз эң биринчиден мындай да, мындай жана сиз айтпадыңызбы, мындай ата-энелери каза болуп калса, жада калса 6 айдан кийин дароо жанагы мураскер болуп турган процедураларды билишпейт. Жүрө беришет, мен жашап жүрөм деп коет. Эжеси турула болот, же болсо дагы бир байкеси турула. Тиги ата таекелеринин балдары өзүнө ылайыкташтырып алгандан кийин чыгай, мен үйүм дегенден кийин кандайча сенин үйүң, мен жашап жүрбөйм деп анан эки-экиден согушкандар болот. Кээ бир учурларда мындай баламды көрсөтпөй атат, ажырашып алып деп ата-энелер менен баягы мырза менен жигиттин ортосундагы таптакыр туура эмес мамиле. Анткени себеби балага алар деген сен атаң ушул болсун же апаң ушул болсун деп тандоо кылган эмес да. Өздөрү сүйүшүп, күйүшүп балалуу болушат дагы, кийин сенин атаң мындай, сенин апаң мындай деп баланын психикасын бузат. Ошолор кайрылганда сүйлөшүп баштайм, балаңдын бактылуулугун кааласаң, силер туура багытта, тиги алименттер мыйзам боюнча мындай, но психикалык жактагы мындай болот деп. Мисалы үчүн бир эже чалат, баламды бир кишилер келип жөнөкөй эле машинеге салып кетти. Кантип эле салып кетсин? Милиция экен? Жок, мындай эле кийинип, гражданка кийинип жүрөт деп. Дароо эмеге милицияга чалабыз. Анан базадан пробивать этет, жок, бизге андай келген жок дейт. Милицияда болбосо анда ГКНБ алып кетти дейбиз. Көбүнчөсү ГКНБ мындай опознавательный знактарды жок да, жөнөкөй эле келип эле салып кетишет, даже мынтип корочкасын көрсөтпөйт да. Анан барып ГКНБнын түбүндө жүрүп, давайте момундай бала келиптир деп, алар дагы жок, келген эмес дейт. Анан 1-2 саат кыйкырышып жүрүп, давайте ачкыла, момундай кишилерде болуш керек деп атат. Анан баланы таап алабыз да, анан түн болот да. Айтабыз, эртең мененке чейин бир жери көгөрүп же бир нерсе болсун, анан анткени себеби
баягы кандай бир кылмышка шектүү деп баягы пыткага уруу тепкиге алып койсо, баягы ууругандан чыдабагандан ооба мен өлтүргөм деп мойнуна да алып коюшат. Ошон үчүн көп учурларда ошол жака барып, ошонун дарбазанын түбүндө туруп канча саат, 3 сааттан кийин уже чыгарып ийишиң керек же 24 саатка кармашың керек, эмне кайсы күнөөсү үчүн мындай тартып атасыңар деп баарын билип, ата энелерине инструкция берип, кандай иштеш керек деп. Мына бүгүн эле бир айым чалды. Тергөөчү мен өзүм сотко барып берем же эч кандай адвокат жалдабай эле койгула деп алдап коюптур. А көрсө тиги тарап менен сүйлөшүп акчасын алып, баарын тиги тарапка кылып салыптыр. Эми мен эмне кылышым керек деп. Мен айтпаймынбы, эми кылмыш иште сөзсүз түрдө адвокат болот дегенде эми мектептеги окуучулар деле билиш керек. Кантип эле силер мындай сотко барганда эле ыйлап койсоңор эле соттор силерди түшүнүп калсын. Аякта юристтер керек. Юристтер эмне үчүн окуйт? Повар тамак жасаганда эле юристтер сотко барып, баланчанчы берене, түкүнчөнчү беренеге ылайык деп силердин таламыңарды талашат. Адвокат канча каражат алыш керек? Ушул маалымат барбы сизде? Жок, алар өзлөрү баягы эме да келишимдик негизде алышат. Анан жакшы адвокат болсо кымбат алат, атагы чыккан болсо, беркиндей болсо арзаныраак алат. Анан ошентип көп учурларда ошо келишим түзбөй да коюп, акчасын алып алып, андан кийин мына мен сага 3 жолу сотуңа барып бергем деп ушундай да кылат да. Анда өзлөрүнүн совет адвокатуры бар, ошол жака жалобаны жазып, мына момундай жок дегенде, мынакей мен баланча сом алып атам, баланчаны жактоо үчүн деп туруп кол койдуруп бериш керек да акчаны. А биздикилер баягы батыраак жардам берсин деп эле акчанын баарын берип коет. Бир аркасынан кагаз жок, тигил айтат, тааныбайм сени, качан бердиң эле депчи, алган эмесмин деп. Ошентип анан акырында баягы сотунан да утулуп, анан акча каражатын да таппай калышат. Анан биз ошондо айтабыз, өзүңөр келгиле, биз консультация беребиз. Адвокатыңды дагы баарын, документиңдин баарын берип койлу, оозуңду ачып отура бербегин. Анткени себеби бизде даже оригинал документтерди жок кылып салышкандарды дагы көргөнбүз да. Адвокаттар жоготуп алдым деп коет, эмне кылабыз? Бүттү, оригинал документи жок, андан кийин сотко кайрылганга мүмкүнчүлүктөр болбой калышат. Ошон үчүн мынакей бүт баарын копиядан өткөзүп адвокатка карматасыңар, оригиналдар өзүңөрдүн колуңарда болуш керек деп баардык ушундай кичинекей нерселер, но бирок кийин мүлк боюнча талашка түшсө, дагы бир нерсеге талашка түшсө, мындай аябай тагдырды чечүүчү маселелер ошол жакта болушат да. Кыргызстанда айрыкча элетте канчалык юридикалык жардам жеткиликтүү? Юридикалык жардам мындай нерсе бар да, мисалы үчүн аябай мындай башка бир бале түшкөндө дароо эле мындай капыстан болуп калат да. Анан каяка кайрыларын билбей аябай көп убакытты жок кылып ийишет да. Эгер ошондой болгон бир службалар болсо, жанагы скорыйдай болгон эле да. Анткени себеби ооруп атсаң дагы бат-баттан дарыгер келсе экен дейсиң, а бул жерден дагы мына кечээ эле ошо машина какты, эмне кылыш керек биз депчи. Ушундай суроолор туулат да. Анан көп учурларда бизде Кыргызда баягы боорукер болушат, анан эмелич эми тагдырына балта чаппай эле коелук деп коюшат дагы. А тигил мас абалда болуп кагып алат, анан кийин тиги буту сынган, башы сынгандарына акча төлөп бербей коет. Анан тигилер кайра барып доомат кылайын десе, эч кандай кагазы жок, ушундай болот да. Көп учурларда ошо мындай эми кырсык деген ар бир эле киши менен боло берет, но бирок өзгөчө жана мас абалда жүрүп кырсыкка кабылып калгандарды катуураак жазасын бербесе, кийин дагы бирөөнүн өмүрүн алганга ошолор себепкер болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн көп учурларда ошо даже кантип деп, мисалы үчүн, ооба макул, мен бүт чымыңдын баарын тартам деп айтып койсо эле макул болушат да. Анан кийин мен сага тиги мынча эле бербедимби деп коет, а тигил 4-5 операция жасатып, анан такыр ошол акчасын ала албай, операцияга туугандары чогултуп берип, мал салын баарын сатып операция болот да. Тигилер эмне мен атайын жасап турмунбу деп кайдыгер мамиле жасап коет. Ошону мен кайра тиги жактан буту сынып, ден соолугун жоготкон аз келгенсеп, бул жерден дагы соттошконго кирип алып, аябай жаман абалда калган кишилер да толтура да. Рахмат. Кыз келиндер лидерлиги тууралуу сүйлөшсөк, мындан бул жагын. Мына сиз жана бир катар лидерлер, аялдар ушул жардам берип жүрүшөт жана ушул боюнча өзлөрүнүн пикирлерин билдирип жүрүшөт. Канчалык деңгээлде бизде ушул азыр жөнгө коюлган жана жаңы мыйзамды да түшүндүрүп берсеңиз, жергиликтүү кеңештерге, депутаттыкка жана бизде кыз келиндер канчалык активдүү, абал кандай жагдай? Мына 11 апрель күнү 418 шаар менен айылдарда шайлоо өтөт. Анан өткөндө дагы акыркы мыйзамга ылайык
бир эле биздин Саруу деген айыл бир жыл мурун шайлоо өткөн. 21 депутаттын 9-у айымдар болгондо да ушундай тың айымдар, райондун санэпидем врачы дагы ушундай. Сонун болсо керек азыр. Азыр ошо анан жергиликтүү кеңештин төрагасы дагы айым. Төрайым болуп калган. Анан кандай карабасак деле кайсы көйгөй болбосун, эгер ага эркектин көзү менен караса ал бир, айымдын көзү менен караса ал башкача болуп калат экен да. Мындай айымдын көз карашы бул апа, бул келечек, боорукерлик ушундай болуп, ар бир чечимдин ичинде эркектер чечкиндүү алдыга жылыш керек, биз алдыга буяка кетишибиз керек деп баягы завоеватель болуп алдыга кете турган болсо, апа аркасында эмне болду экен, аркасы жакшы болсо экен деп дагы башка жактарын карап жүрүп атат. Ошон үчүн кайсы башкаруу болбосо да жанагы гендердик теңдик деген бул аялдарда болсун, ошол жерде эркектерде болсун деген маселе бар. Анан эркектердин арасында айтылат, ошол басымга дагы оңой моюн сунат депчи. Мисалы, жөн отурбайсыңбы? Могуну колдойбузбу? Колдойбуз. Билесиңер да билесиңер. Акматты колдойбуз. Ошого эле берелик деп. Ооба, мындай эркекче сүйлөшөбүз деп эле коюшат да аларчы мынтип. Анан бирөөсү неме кылса басым менен жанагындай коркутуу менен эле. Көп учурларда биз азыр аялдарды мисалы ошолор ачык айтып кыйкырып чыкканга. Көп учурларда байкап турабыз ушу. Мындай жок, мен ага каршымын деп аткан эле биздин мырзалар эртеси күнү эле дос болуп эле анан бир жерге барып эле сүйлөшүп эле же унчукпай калышат да. Мындай сүйлөшүп коебу же коркутуп коебу ал өзлөрүнүн иши, но унчукпай калышат да. Айымдар чыркырайт да, эртең балдарыбыздын немеси эмне болот, мындай болбош керек. Ошого сууга 100 миллион, 1 миллион сом бөлүндү. Кана ошону эсептеп ошол канакей деп. Анан көп учурларда жанагы текшерүүчүлөр келгенде деле биздикилер мына жана муфтий менен болгон окуяны деле айталык. Ооба, процентке салып коюшкан тууганы, акча тууп турсун деп. Анан текшерип келгенде ооба ал мыйзамга туура эмес, но мейли анда соттосоң ушул үчүн соттолоюн деп койсо деле болмок да. Коркуп кеткенинен акча бергенге мажбур болуп, тилер мажбурлады да, сени мындайга келсебиз, анан мынчага отуруп каласың, анан мындай болосуң деп психологический давление сөзсүз түрдө болот. Анан кой ошентип отургандан көрөк тиги акчаны берелик деп. Именно анан взятка бергенде баса калып туруп, анан ГКНБнын подведомственный болуп калды да взятка менен. Ошентип уже ГКНБ аларды кыса баштады да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө андай окуялар толтура. Сиз аялдардын жергиликтүү кеңешинде сүйлөшүп атып эле муфтийге өтүп кетти. Эмнеге мен аны эметип атам? Текшерүү келгенде деле бизде Гүлмира деген эже келди. Мына мени монтип отургузгантат деп өзү глава да. Эркек болсо барып эле акчаны чыгарып берип эле уже хоп деп сүйлөшүп коймок. Ал тырышып атат да жөн эле. Рита бул мыйзам мындай болчу да. Мен ал жерде эчтеке деле бузган жокмун. Анан ошо мына моуга карата мени монтип камаган атат деп жөн эле чырылдайт. Эжеден түк кейбек эле. Ушул боюнча камасын сизди дедим. Анан мен ушундай теманы Кыргызстан боюнча 500 случай таап берем, 500 кишинин баарын камасын. Сиз ушул боюнча сиз камала турган болсоор, анда Кыргызстандын баардык айыл өкмөтү камалат, анткени баардыгы ошондой. Сиз түк кейбек эле деп. Ушинтип акча табуу. Тырышып барып, баягы прокурор менен салгылашып атып, сөөрүн өзүнүн мындан башка жол жок экенин доказать этти да. Акырында жумуштан кетип калды, анткени үй бүлөмдө дагы мындай айымдарда мындай неме бар да, тиги деп күйөөсүнүн аркасы менен жестип атат да. Эми сен кыйын болуп калдың да, аялың глава болуп деп мынтип чукуп койсо эле, баягы көп нерсени башынан өткөзгөн адам мындай тамашалап андан чыгып кетет. Андайга даяр эмес эркектер келип алып туруп, сен кыйын болуп калдың да, сен ошондойсуңбу анда деп туруп, кайра ошо ого бетер аялына келип күн көрсөтпөгөндөр болот да. Позитивный кейстерин айтыңызчы. Позитивный кейстерден позитивный да, жок, позитивный кейстер бүгүнкү күндө эмне үчүн керек? Биз ошол нерсени талкалашыбыз керек. Бүгүнкү күндө 30% деп коет да, анан ошол эле биздин парламентте 16%га түшүп калат кетип отуруп айымдар. Жергиликтүү кеңеште болобу, айыл өкмөттөрдө мурун бир областта 6-7 айым болуп калчу да, азыр бирөө болсо ошого сүйүнөбүз да, баланча область боюнча бир айыл өкмөт айым бар экен депчи. Бүгүнкү күндө мына жаңы шайлоонун мыйзамы боюнча 30%дан кем эмес айымдар келиш керек деген бар. Ошон үчүн мен кыз, келин, апалар даже мындай улуураак болсо дагы мектепти бүткөн билимиңер бар болсо, Кыргызстанды кантип оңдогум келет деген мындай кандай бир мечтаңар бар болсо, кыялданууңар,
сөзсүз түрдө катышкыла деп чакырат элем. Анткени себеби кайсы бир укуктук жактан эмне кылыш керек, кантип жасаш керек дегенди биз колдоп сопровождать этип турганга даярбыз. Мен ойлойм, ар бир айыл өкмөттө сонун демилгелер көтөрүп, ар бир айыл өкмөттө акчалар каяка сарпталып атканын элдик көзөмөлдү орнотуп турсак, айыл байыйт, анткени коррупция ошол жактан азаят. Анан ар бир айыл байыгандан кийин бай Кыргызстанды сөзсүз түрдө биз эртең көрөбүз да. Эми мына мен аял болсом, айылда отурсам, эмнеден баштайм? Эң биринчи ошол өмүрүмдө шайлоого барган эмесмин, андай түгел эле оюм жок болчу, бирок эми баргым келет. Эмнеден баштайм? Айылдан ошо өзүнө окшогон тың аялдарды мындай бир топ кылып чогултуп алып туруп, анан кийин келгиле ошондой топ болуп биз барабыз деп msu.kg деген биздин сайтыбыз бар. Ошол жакта мыйзам, законодательство деген жака кирсе, именно кыргыз тилинде дагы, орус тилинде дагы закон эме бар, мыйзам бар, тиги жергиликтүү кеңештин депутаты жөнүндө. Ошол жерде ачса эле документтери кандай же жана жогорку билим талап эмес. Жок, жогорку билим талап эмес. Эң негизгиси соттолгон киши, анан баягы илгери соттолуп уже погашенный судимость болсо. Мен мисалы мектептин завучу директору болсом бара беремби же жокпу? Мектептин завучу директору болсо азыр кайра уруксат берди, бир мезгилде уруксат бербей койгон. Но бирок муниципалдык служащий болсо бара албайт. Анан мамлекеттик кызматта иштеген киши да бара албайт. Мисалы жооптуу катчы болсом, мен иштен кетип туруп анан барышыңар керек. Ооба. Жанагы билим берүү менен саламаттыкты сактоодо иштеп жүргөндөрдүкүн барса болот. Алар бюджеттен каржыланганы менен алар муниципалдык служащий болуп эсептелинбейт. Ошон үчүн азыр кайра жетекчилерге уруксат берип койду. Бир мезгилде ошо директорлорго жетекчилери болсо учреждениянын тыюу салып коюшкан. Азыр кайра жок. Көрсө мындай ошо тамга тааныган, мыйзамдарды билген ошолор болот экен. Эмне үчүн биз аларды жокко чыгарып салганбыз деп кайра азыр киргизишти. Ошон үчүн барса болот, ошондой топторду түзүп алып, жакшы мыкты айымдарды жаныңарга алып алып, элдериңер менен иштешип, жакшынакай жергиликтүү кеңешке, ошо жергиликтүү бийликке келсеңер, биз жардам берип, кандай бир маселе болуп турса, анан биз борбор жактан дагы келгиле, жергиликтүү кеңешке көбүрөөк акча бергиле, келгиле, түз шайлоого баралык, эл шайласын жетекчисин деп ушундай жакшы демилгелерди көтөрүп, эки жактан бири-бирибизге жардам берип коюп турсак, ылдый жактан өйдөй жакка өнүгүп, биз өйдөй жактан жогорку кеңеш муну чыгар, муну жасап бер деп турсак, сөзсүз түрдө өнүккөн өлкөнү куруп кетебиз. Азыр деле биз аябай көп нерседен аябай мындай артта калып атабыз да. Ошон үчүн азыр белибизди бекем бууп алып туруп, чечкиндүү реформаларды жасап алдыга жылышыбыз керек. Сизден бир стартап десе болбойбу билбейм, бирок ушундай билим багытындагы бир долбоор жөнүндө пикириңизди билейин. Мисалы Кыргызстанда азыр биз ушундай бир тараптуу эле бир эле учурда айтып коебуз. Мисалы интервьюларда же эме. Мисалы кадимкидей бир курс же болбосо бир мындай бир сабак менен жергиликтүү кеңешке депутаттыкка окутуу мындай курстарын ачса болобу бирөө жагынан? Курстарды ачса болот. Мен деле ошо ойлоп аткам, отуруп алып туруп ар бир статьясын. Кыргызстанда жок азырынча? Жок, биз менин организациям өзүмдүн да демилген болчу, анткени себеби 2005-жылы кандидаттыкты ошо жергиликтүү бийликтин тарабынан жактагам. Анан ошо кагазда эле калып калбасын деп, жана msu.kg деген сайтты кудум ошол үчүн ачканбыз да. Ал жерде интернет приемная деген жери бар. Адамдар бизге суроолорун жазат, а биз мыйзамга такап туруп, баланчанчы мыйзамдын баланчанчы беренесинде ушундай деп жазылган деп жооп берип коебуз. Анан алар акимдер менен урушуп кетсе дагы бир нерсе чыр чатактары пайда болсо, мага момунтип жооп берип атат деп баягы мыйзамсыз акимдер кээ бирде мындай сөгүз жарыялап коюп, же дагы бир нерсе кылып койсо, биздин жазган нерсебизди көтөрүп барып, оңдо карачы, момунтип жооп берип атпай, сен укугуң жок турбайбы деп оңдотуп алганга мүмкүнчүлүктөр жетет да. Бир нерсе бизге көргөздү, анык болду. Онлайн деп айтып атпайбыз, мисалы сайт менен иштөө, биз пандемия мезгилинде окуучуларга ачылган сайттардан жакшы иштеше албайт экенбиз, же болбосо кандайдыр бир өзүбүз алып кетпей, бизге бир кандай бир ментор керек экенин көрсөттү да. Ошонун негизинде мындай менторлук Бишкекте бир кандайдыр бир кызматтар барбы ошондой? Негизи мен өзүм өкмөткө Мухаммедкалый Дүйшөкеевичке сунуштагам. Могу көп жыл айыл өкмөттө иштеп, тажрыйбалуу, жакшы, мыкты айыл өкмөттөрдү, не только айыл өкмөт, мектепте деле. Мен деле могу профлицейлердин директорлорун деле айтат элем да. Уже пенсияга чыккандан кийин пенсияга кетти деп эле аларды мындай коомго кереги жок кылып түртүп коебуз да. А чын-чынында ошолорду жана кризис менеджер деп туруп
баланчанчы лицейде, баланчанчы мектепте, баланчанчы айыл өкмөттө чыр чатактын айынан мындай иштер жүрбөй атат десе, тажрыйбалуу 2-3 киши барып диагностика жасап, кайсы жериңде аябай мындай үзүлүп атат, кайсы жериңде сен туура эмес иш кылып атасың дегендердин баарын баягы кеп кеңешин берип, аны документ жагынан муну жасап ал. Бул документтин жоктугунан бул болуп атат. Могул мыйзамга такап муну жасагын дей турган болсо, абдан сонун демилге болмок да. Ошондо институт кризис менеджеровду жалаң жана тажрыйбалуу уже пенсияга чыгып кеткен кишилерден тартса, алар дагы мындай үйүндө отуруп, мен өмүр бою чогулткан тажрыйбам азыр кыргыз элиме жарап, мынча деген айыл өкмөт, мынча деген лицей, мынча деген мектептерди мынакей мен диагностика кылып келип, өзүмдүн сунуштарымды берип атам деген нерсе сонун болмок да. Эгер ошого колдонсок, абдан жакшы болмок. Эгер кандайдыр бир деңгээлде бир айылдар топтолуп, ошондой активдүү сиздерге кайрылса жардам бересиздерби? Сөзсүз түрдө биз азыр даже айтып атабыз, райондук деңгээлде мисалы үчүн 10 айыл өкмөт болот. Ошол 10 айыл өкмөттөн 5-тен 6-дан аял чогулса эле 50-60 аял чогулат. Биз чогулдук деп айта турган болсо, биз даже жол киребизди өзүбүз таап алып туруп, барып айылынан бир күндүк жөн эле кайсы мыйзамдарга басым жасаш керек, кандайды эмне кылыш керек, эмнеден башташ керек деген иштерди жасап бергенге даярбыз. Биз абдан ошо жергиликтүү кеңештерге мыкты айымдар келип, өзүнүн айылынын жакшы демилгелерин колдоп алдыга жүрүп кетсе экен деп ойлоп атабыз. Анткени жалпы айылдар оңолсо, Кыргызстан кантип оңолбосун. Эми дароо ушул жерде байланышуу жолдорун да айтып кетсек. Кантип, кайсыл жакка байланышат? Атайын бир WhatsApp барбы? Ооба, жанагы МСУ чекит кийжи деген бул сайт, бир жолу эле кирип алсаңар, телефондон деле кирсе болот. Анан контакты деген жагында менин, биздин эксперттердин бардык сотовый телефондору да бар. Бул жерден деле айтып кеткенге мүмкүнчүлүк бар. 554 62 04 84. Бунда WhatsApp бар, Telegram бар, Signal бар. Кайсынан болсо жазып койсо, көбүнчөсүн ошо эмне үчүн биз сайтка суроолорду жазгыла дейбиз. Анткени себеби бир киши жазса, ага жооп бергенге мыйзамдарын баарын издеп туруп жооп беребиз да. Сайтка илип койсок, ал жерде 1000ден ашык суроо бар. 1000ден ашык суроого жооп издейсиңер. Анан ошол суроолордун ичинде, апе, биздин айылда деле момундай көйгөй болуп атпадыбы? Көрсө, мынтип чечиш керек турбайбы деп. МСУ кантип жазылат? М деп англисче, С жана долларга окшогон С, анан Усу деген биздин Иге окшогон. Анан кийжи. Ошондо чекит кийжи деп эле жазылат. Телефондон деле кирип, бүт мыйзамдарды таап алса болот, постановление, токтом, айыл өкмөткө тиешелүү бүт маселелерин бар ошол жерде. Анан өзүңөрдүн айылыңарда да бир жакшы кандай бир демилге ишке ашып атса, аны да кыскача макала кылып жазып туруп, ошол жерде почтабыз да бар, салып ийсеңиз, ошол сайтка биз мындай жакшы демилгелер, ишке ашкан демилгелерди теңди тең окутуу. Мына баланчанчы айылда момундай нерсе жасалыптыр деп койсок, эмне үчүн медиа турбайсыздар сиздер? Ооба, биздики ошо кичинекей медиа болуп калды. Анткени себеби биз Чырак деген айылдын 100% ар биринин үйүндө суу кирип, ысык суу, муздак суу шаарга айланган айыл бар да. Кайсы районда? Жети Өгүз районунда, Жети Өгүз айыл өкмөтү, Чырак деген айыл, деген айылды шаарга айланткан ишкер деген Азаттык медиасы тарткан ошондой киносу да бар. Анан биз ошол жерге барып, алардын жана системасында ар бир үйгө киргенге счетчик койгондордун баарын жазып чыксак, таласка барып көрсөтсөк, койгулачы, бул жомок, ушуда Кыргызстанда ушундай болмок беле депчи, көп кишилерге мындай, бул тет алыскы, бул качан ушуга жетебиз дейт. А мына тиги Ысык көлдө эле уже жасап койгон. Көлдө ушундай ассоциация да ачылып, бири-бирине тажрыйбасын жайылтып, азыр ошо Имаш Азарбаев деген агай айтат да, суу маселеси акча менен эле чечилбейт. Суу маселеси эл менен чечилет. Ар бир эл ошо суунун силердин үйүңөргө чейин жетип аткан татаалдыгын сезип билиш керек. Ато 1 тоннасын 30 сом деп койсо, ой, бизге эмне дейт, ташысак деле ошо тоннасын ошончо акча кетип атпа. Үйүңө чейин таза суу, артезиан суу жеткизип келип депчи. Анан эсеп счетчик коюп койсо, баягы огородуна мындай шланганы таштап койбой, баягы мамилеси өзгөрөт да, үнөмдүү болуп калат. Ошону менен тиш жууганда агызганды ооба, мынтип өчүрүп коюп тиштерин жууп кайра чын ошо айтты да, суу дейт, баягы кандай мамиле жасасаң ошондой болот дейт. Соонун трубаларды, соонун насосторду коюп счетчикти койбой койсо, огородторуна деле агызып эле, эч кимдин башы оорубай эле, анан кайра баягы система талкаланып жокко чыгат дейт да. Ошон үчүн биз бири-бирибизге жакшы ишке ашып кеткен демилгелерди ошо сайтка илип койсок, ошо кишилерге да жакшы да. Анткени таласка бир
бир Үч Эмчек деген айылга барып бир байке совет доорунда да суу чыккан эмес экен да, ал тейти булакты бери алып келип ар бир үйгө суу киргизип берген. Уже бир топ жашка чыгып калган агайдан анан айтып атпаймынбы, агай сиз суу киргизип бердиңиз деп көп мындай алкыш угасарбы десем, өзү мынтип күлүп койду. Күлгөндөн эле билдим да, биз урушканга даярбыз, а бирок мактоого жок экенбиз да. А ошондой кишилерди сүрөтүн илип, ушул киши өмүр бою мына менин айылымда бир киши таппайбыз. Келе десе, ой мен аны көрүп Акуротумдагы малина салинамды терип акча таап жашаганым жакшы, элге таланды болуп суу менен жүргөндөн көрөк деп, бир ушу сууга өзүнүн мойнун чабып жашоосун арнайдыганга киши таппайбыз да. Анткени айтат, койчу, элдин баары ууруп тепкилеп анан кичинекей айлык үчүн иштегендин мага эмне кереги бар депчи. А ошол киши өмүр бою же бизнесин таштап, башкалардын баарын таштап, ар бир үйгө суу киргизем деп өткөн да. А ошону мындай макала кылып жазып, анын сүрөтүн илип койсо, өзүнүн жүрөгүнө деле жакшы да. Канча деген киши, баланча деген киши турбай, ошонун балдары турбай деп айтканга да, биз ошондой системаны азыр ишке ашырышыбыз керек. Жакшы жасаган иштерди мактап, башкаларга жайылтып, эмне үчүн баланча айылда болуп атат, иштеп атат, а силер эле мына кошуна жакта жашап туруп аны ишке киргизе албай атасыңар деп, баягы атандашуу системасын киргизип койсо дагы, кошуна айылда жасап аткан нерсени эмне биз алардан эмне үзгем да, биз деле ошону белибизди бекем бууп жасайбыз деп, баягы атандашуу система менен кошунанын дарбазасы жакшынак койгусо баары дарбазаларын оңдой баштайт го. Кудум эле ошондой болуп жалпы айылдарды оңголо баштайт да. Ошон үчүн МСУ Чекит Кижи деген сайтка кирип суроолоруңарды берип коюп тургула. Жакшы тажрыйба бар болсо жиберсеңер, биз аны сонун жазып туруп, ушундай сонун демилге баланчанчы айыл өкмөттө ишке ашыптыр, моундай сонун убактылуу нерселер бар экен деп илип коюп турабыз. Рахмат Рит эже, сизге сонун маек куруп бердиңиз. Аябай динамикалуу, пайдалуу, инструктаждык. Урматтуу көрөрмандар, силер дагы эгер макала жазсаңыздар, жамааттык медиага да жиберсеңиздер болот. Кыргыз медиа Чекит Кижи деген сайтка сиздин макалаңыз жарыяланат. Андай эле андан сырткары ошол жерлердеги кыргыз жамааттык мультимедиа борборлоруна кайрылып, өзүңүз ушул элдик журналист болсоңуз болот. Бүгүн биз юридикалык жардам жана аялдардын кыз келиндердин лидерлиги тууралуу, жергиликтүү кеңештин депутаттыгы тууралуу сөз кылдык. Бүгүн коногубуз укук коргоочу Рита Карасартова болду. Сизге чоң рахмат. Рахмат силерге Келгениңиз үчүн.